Самат Кыштабекович, сурооңуз барбы? Бир суроо берсем болобу? Бериңиз. Сиз жаңы эле өзүңүздүн сөзүңүздө да белгиледиңиз. Баягы 2001 жылы жер алган, 2002 жылы башкадан өткөрүп берилген деп. Бул негизинен экинчи тараптагы жарандардын дагы укуктары боюнча корголуш керек да негизи. Сиздин оюңузча кандай? Бул эми административдик органдын күнөөсүнөн болуп калбашы. Сурооңузду түшүндүм, урматтуу жогорку өкүлү. Бул жерде Абдыкалык Азамжандын жерге болгон укугу бузулганды анык. Себеби ошол эле экинчи тарап Абжалов Сайыпжамалга өзүнүн ошол айыл өкмөт тарабынан жер берип атат. Бирок ошол жерине ал эч ким талашкан жери жок, же мамлекет тартып алган жери. Ошол мени кызыксынып турган Абдыкалык Азамжанга бөлүнүп берген 2,5 жарым соток жерди ошол 8 соткага кошуп тура эмес токтом чыгарып коюп атат да. Вот ошол эле. Ошол эле айыл өкмөт 2001 жылы 250 чарчы метр жер берип атат бул мени кызыксынып турган Абдыкалык Азамжанга. Бир жылдан кийин ошол Абжаловго берген токтом 2001 жылы чыгарылган токтомду жокко чыгарып эле ошол 8 соток жерди 2,5 соттук жерди кошуп эле берип коюп атат да. Анан бул кийин билип атат. Бунун укугу жерге укугу бузулуп атат да конституция боюнча. Ошондуктан закон чыгарып атканда ушул жагдайларды силер эске алышыңар керек эле да. Итак эле мөөнөт боюнча мына урматтуу төрага азыркы менин астымда суат эткен тарапка суроо берип атпайбы, кандай срок болуш керек депчи. Может азыркыда мага ушундай суроо берилиши мүмкүн деп ойлойм. Ошондуктан итак эле Кыргыз Республикасынын процессуалдык кодексинин 1-10 беренесинде итак эле сот эгерде жүйөлүү деп тапса, кандай болсун ошол сроктун мөөнөтүн калдына келтирип атат. Эли жүйөсүз деп табылса, калдына келтирбей атат да. Мен айтайын дегеним ошол 113 антитеррористтик кодекс 113 статьясынын 8 бөлүгү бул ачыкча да. Бул түздөн түз адамдардын, элдердин, биздин жарандардын жерге болгон укугун түзүнүшүн бузуп атат да. Анда биздин башкы мыйзам болгон конституциянын аталып өткөн 40-чы, 51-чи, 56-чы, 61-чи статьялар каяка кетет? Ал каяка жок кылабыз? Мен ойлоймун, буга чейин силер ушундай туура эмес чыккан мыйзамдарды текшерүү боюнча келип түшкөн өтүнүчтөрдү карап туруп, мыйзамды чечип кабыл алгансыздар далай. Ошондой эле мыйзамдарды ошол биздин берген өтүнүчтөрдү канааттандырып, ошол эле мыйзамды кабыл аласыздар деп ойлойбуз. Ошону биз ишенебиз. Самат Кыштабекович, барбы дагы сурооңуз? Кошумча эле. Сиз жаңы эле белгиледиңиз негизинен ошол кылмыш жаза процессуалдык кодекси, жарандык процесс кодекстеринде негизинен доонун эскириши белгиленген да туурабы негизинен? Кайсыл убакыттарга колдонулбайт, кайсылар негизи белгиленгенби? Доонун эскериши кылмыш жаза кодексинде берген айта срок иски давности ал башка. Бул Кыргыз Республикасынын административдик процессуалдык кодексинин 1-10 статьясы бул эгер доону коюу мөөнөтү жүйөлүү болсо калдын келтирүүгө жатат. Жүйөсүз өткөрүлүп жиберилген болсо калдын келтирбейт да. Бул жүйө иски давность ал башка, бирок мөөнөт калдын келтирүү бул маселе башка да. Түшүнүп атам. Рахмат. Урматтуу судьялар, барбы суроо? Отуруңуз. Рухсат бер, мен эшикке чыгып келсем болот. Болот, чыгып кел.